Kurbanlık ibadetка dayarsızbı? Урматтуу мусулман bir туган. Allah Taalam жер жүзүнө адам атаны жаратып, ошону менен биргеликте курбандык ибадатында буйруган. Адам атабыздан тартып келген бул ибадат пайгамбарыбызга чейин уланып келди. Жана бул ибадат кыяматка чейин пайгамбарыбыздын акыркы үммөтүнө чейин уланмакчы. Намаз, орозо, зекет, ажылык, садака ибадаттар кандай Кудай Таалага жакындаткан болсо, курбандык ибадаты ошондой бир Аллахка жакындаткан бир ибадат. Курбандык ибадат менен биз биринчиден Кудайдын буйругун аткарган болобуз. Экинчиден бул курбандык ибадаты берешендиктин символу. Ошондой эле Кудайга моюн сунуунун белгиси. Ошондой эле муктаждардын колунда жок, ошол жетим жесирлер менен бардар мүмкүнчүлүгү бар байлардын ортосунда сырдуу бир көпүрө. Өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам курбандык ибадаты бул өтүүсү оор болгон кыяматтагы сыраат көпүрөсүнө улоо болуп берет. Андыктан эң жакшысынан курбандык чалгыла деп пайгамбарыбыз бизге буйруган, сүйүнчүлөгөн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.